Урматтуу достор, мына бизде биз айтып аткан жана кирешелер 3 жумада түштү киреше караңыздар. Консультант деп туруп Батырханов Мирлан Абдираимович, Батырханова Дарья деп турат. Көрдүңүздөр, период период 24-10 24 октябрда начисление болду да, жакында болду. Акыркы жолу 24 октябрь эмес, ноябрь болуп калды. Неге мен наркын ачып алдым экен, бул жерде так. Итогу ушундай чыгып атат. Так, ар кандай валютада 8 9 валютада чыгып атат. Сомдо, самани, манат, доллар, рубль, демек Америкада да бирөө товар алыптыр. Турецкий лира деп чыгып атат, эми караңыздар. Жалпы кошуп келгенде итого деп турат, көрдүңүздөр. Итого сумма начисления указана в киргизском соме деп турат. Кыргыз сомдо 811.150 сом болуп атат. Муну 3 жумада алабыз, кээде 2 жумада алабыз. 3 жуманы эми бир айга которуш керек болот. Көпчүлүк 3 жумада акча алып көрбөгөн үчүн түшүнбөйсүздөр. Биз бир жылда 12 жолу эмес, 18 жолу айлык алабыз. Ошон үчүн эсептеп көргөндө, муну бир айга которуп көргөндө 21 күнгө бөлүп 30 күнгө которуп эсептесеңиз, бул 1.158.785 сом болот. Эми 1.158.000 деп коелу, төгөрөтүп, даже 1.150.000 деп коелу. Мына 1.150.000 сом бир айда бизге түшкөн киреше экөөбүзгө. Бирок биз бир үй бүлөбүз, экөөбүз бирге иштейбиз. Эконом болгондо 500дөн экен деп айтыш мүмкүн. Балким, бирок бир бүлөгө түшкөн үчүн бул баары бир миллион сом болот да. Биз ушундо сомдо ар ай сайын миллион сом киреше көрүп атабыз. Мына. Көрдүңүздөр,